Жин же албарсты экөө бир эле адамды өлтүрө алабы деп суроо жатышат. Албарсыны билесиздер да. Кээде адам муктап жатканда үстүнө оор нерсе басып алганын сезет. Ошону албарсы деп коет. Ал жиндердин бир түрү. Жок, бул нерсе зыян бере албайт. Аятул Курсини окуп койсо эле качып кетет. Эч көйгөй жок Аллах кааласа. Негизинен жин адамды өлтүрө алабы деген маселе болсо, ооба. Адам адамды өлтүргөн сымал эле жин адамды өлтүрө алат. Бирок биз бул нерседен эч коркпошубуз керек. Бизди өлтүрөбү, жокпу? Биз жанакы аятты окугандай эле Аллах Куранда айткандай, Аллах тирилтет жана өлтүрөт. Бардык нерсе Алланын колунда. Жинден да, адамдан да коркпошубуз керек. Жанды ошол берген зат гана ала алат. Ал улуу даражалуу Аллах. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Ибн Аббаска айткандай, билгиниң, эгер бүт эл чогулуп келип сага бир зыян берейин десе дагы, эч зыян кыла алышпайт. Бир гана Аллах тагдырыңа жазганчалык гана. Байкаңыздар, бүт эл деп жатат. Бир жин деген жок. Аллахтын пайгамбары Нух алейхиссалам. Аллах Куранда айткандай, аларга Нухтун кабарын окуп бер. Бир кезде Нух коомуна айтты: "О коомум, эгер менин турушум жана Аллахтын аяттарын эскертишим силерге оор келген болсо, Аллахка тобокел кылдым. Мага каршы бардык кудайчаңарды чогултуп, ачык чыккыла. Анан мага убакыт бербестен колуңардан келгенин жасагыла." Алар эч нерсе кыла алышкан жок. Аларга ачык чакырык жасады. Биз иман келтиребиз. Бизге бир гана Аллах жазган нерсе гана жетет. Байкасаңыздар, көчөдөгү иттерди. Эгер аны бир нерсе менен урсаң, качып кетет. А эгер сен качсаңчы, артыңдан койт. Ошондуктан өзүң коркуп турсаң дагы, өзүңдү коркпогондой алып жүрүшүң керек. Жиндер дагы ошондой эле. Эгер алдыдагы адам жиндерден коркуп, титиреп, калчылдап турса, үстүнө минип алышат. Ал эми күчтүү, эр жүрөк, Аллахтан гана коркуп, бизге бир гана Аллах жазган нерсе гана жетет дегендерди көрсө, кой буга тийбейли, башканы карайлы деп кетип калышат.